Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биз азыр Кыргызстес мамлекеттик мекемесинин эски мурунку жерине барсак, ал жактан булар көчүп кетиштир. Бүгүнкү күндө мына Илимдер академиясынын 4-кабатында турушат экен. Биз элден уккан көйгөй боюнча бул жерге келдик. Себеби дегенде күтүү залы жок, кышында суук, жайында ысык болуп, келген жарандар үчүн өтө ыңгайсыз шарт бар экен да. Ошондуктан биз азыр ушул көйгөй боюнча жеринен таанышуу үчүн биз ошо Кыргызстес мекемеси жайгашкан 4-этажга чыгабыз. Бир учурда кыргыз тилинен тест тапшырууга келген жарандарыбыз мына 3-этаж менен 4-этаждын ортосунда ушул жерде күтүп калышат экен да. Бир учурда 150 адам кыргыз тилинен тест тапшырабыз деп ушул жерде күтүшөт экен. Ушул жерден күтүп, анан мына жерде 6 квадрат жер бар экен. Бул жерге да батпай ушундай көйгөйлөр жаралып жаткан учур экен. Эсиңиз жакшы атырасызбы? Жакшы. Келиңиз. Биз сиздерди издеп эски зданиядан бул жака келдик. Азыр Илимдер академиясынын 4-этажына көчүпсүздөр. Батма Болоталиевна, көйгөй баякы эле элден жанагындай ыңгайсыз шарттар боюнча биз 1-2 суроону берели дедик. Келиңиз, анда өтүңүз. Кыргыз тилинен тест тапшырабыз деп келген жарандар 3-этаждан 4-этажга чейинки тепкичте туруп калышат экен да. Батышпайт экен. Анан кышында суук болот экен, жайында ысык болот экен. Ушул ыңгайсыз шарттарды көбүрөөк айтып атышат да. Ыңгайлуу шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк бар беле? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Тилекке каршы жанагы 3-кабаттан 4-кабатка чейин жана кезек созулуп атканы ал туура. Анткени бир нөмөттө бизде 50 гана орундук болгонуна карабай, бир 150гө чейинге жетип калат да келгендердин саны. Анан кийин алар албетте каяка турат. Биздин атайын ушундай бир күтүү орун жайы болбогондуктан алар ошо жанагы 6 чарчы метр жерге тыгылып турушат дагы. Калгандары ошо тепкичте 4-кабаттан 3-кабатка чейин жыш ошол жакта туруп күтүшөт. Мурунку эски зданияда болсо аябай күтүү залы бар эле да, сонун комфортный болчу да. Ал жагы мындай кенен жагынан жакшы эле болчу. Кире беришибиз абдан кенен болчу. Киргендер мындай көз ачыла түшөт илгери. Анан бирок ар нерседин мындай оң терс жагы бар экен да. Ал жакта отурган жерибиз жертөлө эмес беле. Анан шартыбыз мындай кире беришибиз кенен болгону менен отурган жерибиз жайында, кышында, өзгөчө кышында, күзүндө өтө суук болуп калышта. Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, 4-кабаттабыз. Баягы келген адамдардын нааразычылыгы 4-кабатка келген чыккан өтө кыйын экен. Анан ушундай деп бизге ушундай кандайдыр бир нааразычылыгын айтышат. 4-этажга көтөрүлүш деле кыйын да. Кээ бир баягы пожилой адамдар үчүн. Жаш бар. Жаш болгондо эми аялдардын дагы ар кандай дегендей ушундай түйшүгү бар. Кабинкалар дагы аябай бири-бирине жакын. Анан ыңгайсыз, үстүнөн дагы суу тамчылап турат экен, баягы жамгыр жааганда. Анан ошол бул күндөрү май айында өтө мындай бир нече күн катар менен жамгыр жаабадыбы. Буга чейин андай көйгөйдү көрө эле элек. Чын эле өйдө жактан чатырдан суу тамчылап атургай сервер жайгашкан жайыбызга дагы ушундай абдан суу көлчүк болуп калыптыр. Анан кийин жана сиз буга чейин дагы айтып аттыңыз эле, жайында ысык болот экен деп атат. Анан кийин кышында суук болуп атат деп ошондой уктум дедиңизби? Ооба. Ал дагы ырас. Эми биз бул жерде бир кышты кыштадык. Анан кийин бир жайды жайладык былтыр. Жайында өтө ысык болгону бул туура. Кондиционерлер бар, бирок аны жандырсак компьютерлер өчүп калат. Анткени бул жакта 50 компьютер бир убакта иштейт да. Демек, аны көтөрө турган электр жарыгынын дагы энергиясынын дагы, интернеттин дагы кубаты күчтүү болуш керек да. Мына ушул көйгөйлөрдү сиз өзүңүз айтып атасыз. Кыргыз тил комиссиясынын председателине айттыңыздарбы, же болбосо анан жогору турган президент урматтуу Садыр Нуркожоевичке чейин жеттиби бул кабар? Эми биз ошол мамлекеттик тил комиссиясына караштуу болгондуктан биз тикелей өйдө жакка кайрыла албайбыз.
Ал эми мамлекеттик тил комиссиясы бизде болгон көйгөйдүн баарын тең беш колундай билет. Төрагай өзү келип бул жерде иштеп отурганда дагы ошо компьютерлерибиздин эскилигинен улам катып калып ушундай көйгөйдү өзү көрүп кеткен болчу. Чындыгында бул жерде сиз айткан жанагы негизги көйгөйлөрдөн тышкары дагы биздин ушул жүрөктү ооруткан жайыбыз бул компьютерлердин эскилиги. Канча жылдан бери компьютерлер алмаша элек? Ооба, 13-17 жылы алган Компьютерлер бүгүнкү күндө да иштеп атат. Ошолорду эми сылап сыйпап жакшылап колдонгон үчүн бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат, бирок баары бир моралдык жагынан деги эле колдонууга мүмкүнчүлүк болбой калган дагы нерселер бар да. Улам бир жак тетигин алмашабыз. Баягы кыргызда сөз бар го, шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт дейт. Анда чын эле элдердин айтканчалык бар экен да. Ооба, ошондой. Урматтуу мекендештер, биз азыр эле мына 4-кабаттагы Кыргызтес мамлекеттик мекемесинин негиздөөчүсү, азыркы учурда ошо Кыргызтестин директору Топоева Батма Болоталиевнага жолугуп, өз оозунан ошол баягы көйгөйдү угуп чыктык. Эми патриотту патриот колдойт дегендей, кыргыз тилине көбүрөөк көңүл бөлгөн президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы ушул көйгөйлөрдү кайдыгер калтырып жөн отурбайт деген ишеничтебиз.